Саламатсыздар, урматтуу Адыл ак жолу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Алдыңыздарда турган 7 жаштагы Нуржигит болгону 7 жашта болсо дагы өзү 13 килограмм чыгат экен. Азыр дем жетпей, өпкөсүнө дем жетпей, кан тамырлары ичке болгондуктан мындай аппараттын жардамы менен дем алып, азыркы учурда күн көрүп жаткан мезгили. Бул суусун күнүгө алмаштырып, ушул аппараттын гана жардамы менен азыр жашап жатат. Өзү акылдуу, бардык нерсеге аң сезими жеткен бала экен, бирок ушундай дем ала албай аппарат менен. Эгер свет өчүп кала турган болсо, өмүрүндө абдан. Салам достор, сиздерге эң керектүү маалыматты бөлүшкүм келип турат. Бул Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативи. Сиз үй алып жатканда сумманын 25%-ын тапсаңыз, бизден 75% болот. Каражатты 6 айдан 7 айга чейинки аралыкта алсаңыздар болот. Ал эми сиз 35% төлөсөңүз, биз 65%ды 3 айдан 4 айга чейин даярдап беребиз. Эгерде сумманын 50%-ын сиз төлөсөңүз, калган 50%-ын бизден 35 күндөн 45 күнгө чейин толук сумманы ала аласыз. Төлөө мөөнөтү 10 жылга чейин. Эми жаңы автоунаа алгысы келгендерге ыңгайлуу шарттар каралган. 35% төлөсөңүз, биз 65%-ын 3 айдан 4 айга чейин даярдап беребиз. 50% төлөсөңүз, биз 50%-ын 35-45 күн аралыгында даяр кылып беребиз. Кызмат акы унаанын баасынан болгону 6% алынат. Төлөө мөөнөтү 3 жылга чейин. Ансар Групп менен өз үйүңүздө бакыт жашоону улантыңыз. Коопчу мындай кыйын кырдаал жаралып, абдан кыйналат экен. Анын ошол тайнеси азыр өзү багып алган экен. Ошол айтып берсеңиз же өзүңүздү тааныштырыңызчы алгач. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Ушул балам 8 айынан туулгандан чоң кызымдын баласы болчу, багып алганмын. Анан өпкөсүнөн 8 айлык туулгандан эч кандай дем жетпей, өпкөсүнүн жүрөгүнүн тамырларын ичкерип кетип, бир жак өпкөсү кургап калган дейт. Ошого эмне кыларымды билбейм, салмак кошпойт, аппетити да жок, суу ичет. Ушинтип эшикке чыкса дагы келе кой балапан. Эшикке чыкса дагы баса албайт, али жок. Мына буттары да мынантип ичкерип кеткен. Буттары да ичке, Буттары да мынантип тоголонуп кетпейби, өз алдынча кыймылдап? Томолонгондо томолонуп деле кетет. Анан ушу карап ушул жерде күн-түн мен уктабайм, күнүнө 1-2 саат эле уктап калдым. Ушуну карап уйкум деле жок, томолонуп кетеби, дем жетпей калабы, кандай болот деп. Бунун азыр сүйлөй алабы, сүйлөй албайбы? Сүйлөгөн кезде сүйлөйт, өзү настроениясы болгон кезде сүйлөйт. Мындай сүйлөй бербейт. Эгер настроениясы жок болсо сүйлөбөйт экен да? Сүйлөбөйт, ушинтип отурат. Дем алганы дагы абдан кыйын окшойт, Жатат, отурат. Тердеп кетет, кийимдери чылкылдап, дем жетпей. Мындай аппарат менен канча болду же ушундай аппарат менен неме кылып атат? Жашап жатат Нуржигит. Уже 2 жыл болуп калды ушинтип аппарат менен жатып калганда, 2 жылдан бери аппараттабыз. Анда больницада реанимацияларга жатып, 1 айлап жатып чыгып жүргөнбүз антибиотиктер менен. Азыр кандай тамактарды жейт, кандай тамактарды ичет? Мүнөздөп тамак жесе керек. Азыр ошол аппетити деле жок, бир витаминдер берем, ошону бергенде тамактарды сурайт, бирденке жейин деп, бул банан жейт, көбүнчө суу ичет. Суу ичет, Өзү суу ичем, нан жейм дейби, курсагым ачты дейби? Карным ачты деп сурайт, анда санда эле сурайт, өзүм зордоп эле ичирем. Буга чейин Нуржигит кандай болчу? Жашына эле кадимкидей балдардай болуп, ойноп, сүйлөп, ушинтип эле жүргөнбү? Ол башы катуу иштейт, пазлдарды бир паста эле жыйнап коет, орусча да сүйлөйт, түркчө да сүйлөйт. Акыл баарына жетет, ушинтип эле ооруп, ушинтип баса албайт, балдар менен ойной албайт, аппетити жок, салмак кошпойт. 7,5 жашта уже 13 эле кило чыгат. Мен уже эшикке чыкканда дагы аркама көтөрүп жүрөм, уже белимде ооруп, уже грыжа болуп калды, ушуну көтөрүп жүрөм. Эже бул орусчаны, түркчөнү каяктан билип алган Нуржигит? Интернеттен, телефондорду көрүп, ошол телефондон эле билип алган да. Түркчө сүйлөйт, орусча сүйлөйт, санашты билет, баарын билет. Нуржигит, сен кандай азыр сүйлөй аласыңбы? Жанакы Азамат Байматов деп байке келип жардам берип коюңузчу деп канча голосовой сүйлөдү, келбейт ол деле. Азамат Байматов да келип калат деп ишенебиз. Ону да тааныйт бул. Бардыгын тааныйт экен да.
Ол деле реанимацияда жатканда карантин деп киргизбей Ассалам коюп. алейкум. Учашып коелучу кана. Келип пешиңди берип кетипти. Салам. Учураш балам, аселе огул балам, аселе огул. Сенин акылың көп ба, Азыр аселе менден огул. тартымдата окшойт да Нуржигит да. Байкелерге аселе огул балам. Нуржигит кыймылдабай калып турган азыр жөн эле. Ушинтип отурабы же дайыма. Маанай ачык эле болобу дайыма. Ал телефон көрөт ошол, телефондон ошо баарын үйрөнүп, ал кээде жакшы болуп калат, кээде вообще сүйлөбөй ушинтип калат. Не дейт? Катып калдым. Катып калдыңбы? Катыбада. Сүйлөп бер Байкеге. Сен атың ким? Канчага чыктың? 7-ге чыктыңбы? Не тамакты жакшы көрөсүң? Кандай тамактарды, кандай игрушкалар жагат сага? Нелерди ойнойсуң? Эч нерсе жакпайт? Кандай тамак жага алсак, молодец. Тамак жеш керек да, палван болосуң. Кандай тамактар жагат? Банан, Айт балам. аш, көш жагабы? Сен эме чоңойгондо ким болосуң? Айт кой балам. Ким болосуң? Скорый болом дейт, пожарный болом дейт, бул айтат, молодец. сүйлөйт. Коопчулукка кайрылууга аргасыз болуп атасыздар. Өзүңүздөрдүн мындай каражатыңыздар, тууган уруктар барбы мындай? Тууган уруктарым уже Москвада иштешет, баары жардам беришет, ушул ооруп атат деген кезде эле баары 3000 жыйнап акча беришет, дары дармегинен ашпай калат. Кезде ушинтип тамагым дагы ушинтип булуп калат. Анан эме бул азыр мен деген мына кислороддон чыгарыш үчүн жанагындай кымбат витамарин А-ны берип аткам. Ол дарысы да бүтүп калды. Азыр уже кислороддон вообще чыкпай калды күн-түн. Мен ошол дарыны берген кезде кичине чыгып калат. Анан кайтадан эле күн сууганда дагы жөтөлүп, оозуна колун салып дем жетпей ушинтип жатып калат. Аппетити болбой 5-6 күн жатып калат. Только суу эле ичип жатат. Аны эптеп жакшы кылабыз ушинтип. Москвага да барып ушу балама иштеп, акча кылып ушу баламды леченияга апарамбы деп иштей албай келдим. Колума жумуш барбай. Ушу кислороддо жатса кантип мен жумуш иштейм деп күн-түн ыйлап жүрүп 6 ай турдум. 1 ай иштеген жокмун, ооруп калып 5 ай иштеп тапкан акчамды ушуларга салып отурдум. Анан 5-сентябрда билет алып, 7-си күнүнө билет алдым дагы 8 күн учуп келдим. Келсем вообще дагы эле болбой калыптыр. Мени сагынып күндө ыйлай бериптир. Апа, сиз келбесеңиз мен өлүп калам, келиңизчи деп ошонто берди. Сиз келиңизчи деп эле ыйлап көзүн жашын токтотпой анан жүрөгүм ооруп келдим, ошентип иштебей. Азыр эми иштерде ишим жок, ушуну карайм, үйдө отурам, уктабайм деле 1-2 саат эле уктайм. Пенсия аласыздарбы? Жок, эчтенке албайбыз, пенсия эчтенке албайм. Бул бала оорукчан болгон үчүн иштей салбайсыздарбы? Жок, эчтенке билбейм мен, ошол ушудан чыга албайм, документ туралаганда бара албайм ушуну не кылыш үчүн. Документ туралап жок дегенде дары-дармектеринен чыгып калат, азыраак пул болсо дагы кайрылып койсоңуздар. Анан өзүңүздүн канча балаңыз бар? Бул небереңизби, багып алдыңызбы? Кандай болду ушуну айтып берсеңиз? Өзүмдүн 2 кызым бар, анан 3 неберем бар. Ушул уул да 2 кыз, 3 неберем бар. 2 кызым анан 3 неберем. Ушуну 3 айынан багып алганмын. Бул 7 айынан ооруп баштады. Ошодон бери ооруп келатат, уже 7,5 жашта. Мен ошодон бери иштерде иштебейм, ушуну карайм, ушинтип эле отурам. Анан эме барбы? Мына үй жайы кимдики? Бишкекте турат экенсиздер азыр. Бул жок, бул үй жай ошол эжемдердики. Биз айылда туруп жана свет өчүп калганда мына баланын өмүрүнө кыйын болот. Айыл жактарда да турганга өзүбүздүн ошто өзүбүз үйүбүз бар. Ал жакта туралы десек, мына баладан не кылып бул жакта турабыз азыр. Мына бул жакта врачтар жакшы да, жакшы карайт. Мына дем жетпей уже кетип да калат бул. Аны мен ал жака барып 1 ай жатам больницада. Мунун күчү да жетпей калат кислороддон. Ошто көп өчөт да, Ошо көп өчөт, анан ушул шаарда, ушу баланын ден соолугуна байланыштуу ушул жерде туруп атабыз. Квартира. Ооба. Бул баланын өзүнүн атасы барбы? Бул баланын атасы мына кызым 15 жаш, бул кызым 15 жашында Москвага бир тууган бөлөм мен мамамдын сиңдисинин кызы бар менен тең. Алып кетип, бул кызымды деген ошол жакта кызымды эң кичинекей баласына алып бердик деп
Анан ошодон ушу бала туулду да. Мен алып бергенде эле көргөн жокмун, зордуктап эле алып берип койшкан го. Анан эжем 15 жашында эле алып берип коюп эле. айта берсем көп история буну эртең туугандарым да көрөт баардыгынчы. 15 жашында эле ошондой кылып кызымды буну 15 жашында алып кетип 16 жашында ошондой жагдай болуп буну 17ге чыкпай төрөп берди бул кызды. Өзү жаш, өзү бала болуп төрөп берди. Ошодон бери мен келатам. Алышып ушуну бар. Көргөндөн бери. Ал өзүнүн эле туугандарыңызга чыккандыр. Туугандарым эч кандай жардам деле бербейт, карабайт Атасы деле. канча жашта? Атасы 83-жылкы эч кандай жардам жок. Канча не кылдым балага жардам берчи десем дагы эч жардам берген жок. Өзүнүн семьясы барбы азыр башка? Семьясы бар, балдары бар. Демек кызыңыз менен жашабайт азыр. Жок, жашабайт. Ал мен айтсам көп историям, бияка айтсам баары элге дуу болот деп айтпай эле турам. Көп. Анан баланы өзүңүз багып алган экенсиз да? Ооба, өзүм багып алып ошодон бери ушинтип келатам. Өзүм жолдошум да каза болуп калган. Анан одон кийин 40-дан кийин бул ооруп калды. Ошону менен келатам. Ушинтип эле ушу баланы карап, ушун кислород менен дем алса деле кичине көзү жылтылдап турса болду деп келатам. Ыйлап аладан сурап. Жакшы болуп кетсин эми, азыр жардам бере турган эч ким жок турбайбы? Анан буну Ошо эгер элден акча топтоп калса кантип айыктырса болот экен? буну ошол Туркияга алып барып, Туркиянын врачтары жакшы деп, ошол мына жери дагы мындай болуп калган, ичи менен дем алат, ушу жатканда дагы мындайынан жатып калса корком, ушу бирдеңке болуп калабы деп кичине кыйм өзү мынаны уктаган кезде өчүрөйүнчү, үйдө ысып кетти, мына мээси врачтар айткан, көп не кылса мээси да кургап кетет, өпкөсү да кургап кетет деп. Аны кичине өчүрсөм бир 10 мүнөт, 15 мүнөткө эле чыдайт, ито уктаганда. Ал ойго кезинде вообще өчүрбөйм. Анан буну өчүргөндө эле мынантип эле жүрөгүнө уруп, буттар менен мынантип тепкиленип, опшум тывырчылап, тери деген кетет. Анан уктай албайм. Бул если мен катуу уктап кетсем, бул өчүп калса, бул бир жагдай болуп калабы деп өзүм уктай албайм. Ушуну карап чыгам түн менен. Жүрөгүнө ура берет да, мынантип жүрөгүнө ура берет. Анын жүрөктүн дарыларын берип турам. Жүрөгүнө, өпкөсүнөн жүрөгүнө уже не тамырларын ичкерип, жүрөгүнүн клапандары иштебейт дейт. Айыктырса болобу экен? Буну бул жерде эле детский врачтар айтканда, эмелер хирургиядагы жанагы көкүрөк бөлүм отделениясында биз жатабыз да постоянно бул ооруп барганда эле ошол жерде жаткан кезде биз операция жасайбыз деп туруп эле анан 25 жолу рентген кылдым, жасабай коюшту. Биз жасай албайбыз, бул көтөрө Турциядан албайт. чыгат экен. Бул көтөрө албайт деди. Врачтар менен сүйлөштүңүздөрбү ал жакта кандай операция жасалса канча сом болот экен? Операция ийгиликтүү болобу экен? Мен Индияга чейин бунун нелерин жибердим. Бул жака Азамат Байматовго да барганмын. Ол жактан келген врачтардын номери менде, WhatsApp'тары баары бар. Олар менен сүйлөшүп переводтоп жанагы неден андай выпискаларын жиберсем, жүрөгүнө операция кыла алабыз деди. 98% деди. Ал өпкөсүн билбейбиз деди. Өпкөсүн Туркияда дешти. Ол жактан 18.000 евродон 27.000 8.000 бунтуп калдым 2 жыл мурун. Ошондой сурашты. Только WhatsApp аркылуу мен сүйлөштүм. 18.000 евро? Да, ошо 18.000 евродон 27.000 еврого деди, билбейм. Ошондой сурашты. Анан мен алып барайын десем, эчтеңке кыла албай эле ушинтип отурам. Эми эл журттан жардам берип болуп калса, буну эмне кыласыз? Алып барасызбы ал жака? Эми мен алып барам, элден жардам болуп калса, конечно, балам үчүн эч не кылбайм, алып барам. Баламды алып барып эмдетишим керек мен. Бунун өмүрү кандай болот? Күн түн ыйлап, өзүм деле ден соолугум бүтүп калды. Кичине бирдеңке болсо башым ооруп жатып калып атам, ушуну ойлой берип, ыйлай берип. Не кылам деп. Тилим сайраган, мен ден соолугум жок, зорго эле жүрөм. Азыр ушинтип ыйлайымбы, болду. 2-3 күн уже жин болуп жүрөм. Же кардым ачым билбейм, же тогум билбейм, ушу уктай берем. Нервден чарчап калганмын ушудан кийин. Урматтуу көрүүчүлөр, дал ушул телефон номерлерге, ушул эжеге чалып байланышыңыздар. Экран астына жазып коебуз. Ошондой эле картаңыздар барбы? Мен Элсом картамда бар, Сбербанк картамда бар. Ону бул жакта билбейм, иштей, Москвада иштеп аткан, аз билбейм бул жакта. Ошол карталарды Кудай буйрса экран астына жазып коем. Кайдыгер карабай, ушул Нуржигиттин өмүрүн сактап калганга сиздер дагы салымыңыздарды кошсоңуздар болот. Буну Турцияга же болбосо Индияга барып, азыр операциясы жүргүзүп, дарылап келүүгө болот экен. Азыр ден соолугу оор, чындыгында аппараттын жардамы менен гана дем алып, Бунда күчү жетпей калат. эшикке чыгып ойноо мүмкүнчүлүгү да чектелген, сөзсүз түрдө. Кыйналып, ушундай отурат экен, азыр энеси карап отурат.